Саламатсыздар урматтуу достор, бүгүн дагы бир аңгеме. Аңгемени баштаардын алдында сиздерден бир өтүнүч кылып кетмекчимин. Эгер эфир жакса, бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Эмесе баштадык. Экзекутор деп коет, ылдыйкы чиновниктердин бирөөсү, ошол падышалык Россияда учурундагы. Ошол экзекутор Червяков деген ушунчалык балкып, жан дүйнөсү толкуп, театр көрүп отурду экинчи рядда дейт. Бир убакта ушундай бир чүчкүргүсү келип, көздөрү, беттери бырышып, тырышып барып, апчы деп туруп чүчкүрүп алып, анан эми бул чүчкүрүк да деп бет арчысын алып чыгып, эки жагын оңдоп, эки жагын арчып, анан дүрбүсүн кайра оңдоп, театр көрө баштап, бирок эч кимге баягы чүчкүрүгүм чачырап кеткен жокпу, же эч ким түйшөлүп кеткен жокпу, эч кимге зыяным тийген жокпу деп эки жагын карап, алдында кайсы бир службанын генералы өзүнүн моюнун момтип колго менен башын момтип арчып, баягы чүчкүрүк чачырап кеткен чачырандыны арчынып калды дейт. Анан баягы Червяков туята генералга чүчкүрүп алган турбаймынбы? Кой, кечирим сурап койбосом болбойт деп, генералды акырын умтулуп далысынан түртмөлөп, кечирип коюңуз мени, улуу урматтуу, мен кичине чүчкүрүп сизге оңтойсуздук жаратып койдум окшойт. Эч нерсе эмес. Бул эмне сүйлөшкүсү келбей атат деп, кайра жанынан урматтуу генерал, мени кечирип коюңуз, мен чүчкүрөйүн деген деле эмесмин, бул ушундай экен да эми өзүм контролдой албайт экенмин да деп кайра сүйлөп калса, генерал эч нерсе эмес, эми театр көрөлү деп койду дейт. Мына ошондон баштап туята театр өлдү. Баягы театрдагы спектакльге ушундай артисттердин өнөрүнө балкып, ушинтип бир сонун болуп, ичине сүңгүп кирип кетип, окуянын ичине ушундай кызыгуу менен театр көрүп аткан Червяковдун баягы театрдан ою алагдуу болуп, көргүсү да келбей, театр эсинен чыгып кетти. Туята, тетиги генералга чүчкүрүп алдым, мен менен сүйлөшкүсү да келбейт, бул точно таарынып калды деп, анан баягы театр эсинен чыгып калды дейт. Эптеп септеп чыдап отуруп, анан антракка чыкканда, баягы генералдын жанына басып барып, нарактан берактан кыйшалаңдап жүрүп, акыры бир мындай эрдик топтоп, анан кийин генералдын алдына барып, урматтуу генерал, мени кечирип коесуз, мен ушундай өзүмдү аябай жаман сезип атам да, сизге бир мындай чүчкүрүп алып, чүчкүрөйүн деген деле эмесмин, бирок жаратылыш деген ушундай экен, чүчкүрүлүп кетпедиби, анан сизге мындай шилекейим, баягы чимкирим чачырап кетти окшойт. Жок, эч нерсе, мен аны унутуп калгам. Каяктагын айтат, ишиңизди кыла бериңиз, театр көрөлү деп, анан генерал басып кетти дейт. Баягы Червяковдо жан жок. Туята, бул таарынып калганбы? Өзү генерал да гана чүчкүрүк дегенди түшүнбөйбү? Бул чүчкүрүк деген нерсе жаратылыш го бул. Кандай бул? Туята, эми таарынып алдым. Кандай болот эми? Деп өзү менен өзү сүйлөшүп, театр деген нерсенин баарын унутуп, чийки май жегендей ушунчалык жаман бушайман түшүп калды дейт. Үйүнө келип аялына айтып берди дейт. Ушинтип театрдын биринчи рядда отурган генералга чүчкүрүп албадымбы десе, аялы, өзүңдүн начальниңе чүчкүрүп алдыңбы? Жок. Тиги почтовый службанын генералы Бриджалов деген экен. Эми ал генералдан чүчкүрсөң эмне болуп туруп, эми өзүңдүн начальниңе чүчкүрбөсөң болду да. Болбосо ушундай эле болбой атса, бар эртең барып кечирим сурап кой. Червяков эртең менен эрте туруп, чачтарын тегистетип, ушундай жаңы мундирин кийип алып туруп, баягы Бриджаловдун кабылдамасында отурду дейт. Өзүнүн убактысы келгенде, кабылдамада эл көп, өзүнүн убактысы келгенде кайра кирип барып, саламатсызбы улуу урматтуу генерал, мен кечеги театрда чүчкүрүп алган Червяков деген болом. Ушул чүчкүрүп алып сизди аябай оңтойсуз абалга калтырдым окшойт. Аябай түнү менен да уктай албай ушинтип чыкпадымбы? Мени кечирип коесузбу? Жок, каяктан айтасыз? Сизге эмне керек деп башка бир келип аткан кишиге көңүл буруп кетти дейт. Червяков болсо эшикке чыгып кетти дейт. Эшикке чыгып барып, баягы кабылдамада отуруп алып, туята, бул таарынган турбайбы? Иш өлгөн турбайбы? Туята, эмне кылам эми? Кандай кылам эми? Туята, эртең бирдеме болсо эмне кылам? Деп ушундай бушайман түшүп, элдин бардыгы кеткиче, кечке чейин кабылдамада отуруп, кайра кирди дейт. Кирип алып, мен сизге айтып коеюн дедим эле, жанагы эле Червяков деген мен болом, жана чүчкүрүп алган менмин да, ушул жаратылыштын
ушундай бир ыңгайсыздыгы бар да, ушу чүчкүрүктү мен контролдой албай, анан чүчкүрсөм сизге шилекейим макаларым баары чачырап кетти окшойт. Ушундай кечирим сурайм да десе. Ай, таза кызык экенсиз го, болуп тур мейлеми. Сиз мени мага издеваться этип атасызбы? Кандай бул? Шылдыңдап атасызбы? Барыңызчы деп генерал кайра дагы сүйлөшпөй кирип кетти дейт. Эми генерал аны унутуп койгон. Бирок тиги Червяков деген ата иш өлбөдү ушинтип. Мен менен сүйлөшкүсү да келбейт. Бул таарынып калган турбайбы? Кантем эми? Атаңыз урайым. Бул немеге мен кат жазып түшүндүрбөсөм болбойт окшойт. Мен буга кат жазып түшүндүрөм, өзүм келбейм, болду. Келген сайын монтип же сүйлөшүп койбойт же деп анан үйүнө барып кагаз ручка алып туруп кат жазып көрдү дейт. Бирок кат жаза алган жок дейт. Кат жаза албай койду. Эртеси күнү анан кайра баягы генералга келет. Келип эшиктен кабылдамасында отуруп, анан өзүнүн убактысы келгенде кайра кирет. Кирип алып, саламатсызбы, мен кече келип кеттим эле сизге. Кече баягында чүчкүрүп албадым беле, анан бүт шилекейим сизге чачырап, аябай бушайман жеп атам да ошого. Анан сиз кече мындай шылдыңдап атасызбы деп, кантип шылдыңдайм мен сизди? Кантип шылдыңдамак элем, сиздей улуу адамды кантип шылдыңдамак элем десе, генералдын жини келип туруп, "Жагал! Чык эшикке!" деп кууп чык дейт. Мен жоголайынбы? Мен жоголуп кетейинби? "Эй, жоголчу, бар! Менин ишим бар." деп анан генерал айкырып койт дейт. Мен азыр айкырдым, ушундай болуп айкырыптыр да. Анан баягы Червяков ушунчалык боп-боз болуп, ушунчалык өңү качып, кубарып, ичинен бир нерсе үзүлүп кеткендей болду. Эшикке чыгып, араң дегенде үйүнө жетип, мундирин чечпестен кроватына кыңкайып жатып, ошо менен өлүп калды дейт. Мына ушундай аңгеме туугандар. Ошон үчүн пахта коюучуга көнбөш керек. Пахта койгондон этият болуш керек туугандар. Саламатта туруңуздар.